Gölmö медресеси. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын алдында ислам дининин баалуулуктарын жана шарият өкүмдөрүн илимий негизде үйрөткөн диний окуу жай болуп саналат. 2002-жылы Гөлмө конушундагы Султан кызы Мариям мечити менен бирге Аль-Фуркан окуу борбору Гөлмө конушунун аксакалдарынын демилгеси менен түптөлгөн. 2004-жылы Аль-Фуркан окуу борбору Гөлмө медресеси деген аталышта Ахунбаев Ырысбай, Исмаилов Жигитали, Шерматов Кудаяр устаздарынын сунушу менен 22-июль күнү маркум муфтий Мураталы Ажы Жуманов Азирети муфтийлик кызматын аркалап турган учурда номер 31 буйрук менен ачылып, 2005-жылы 18 майда Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан номер 0477 РУЗ каттоодон өткөн. 2005-2006 окуу жылында бул окуу жайга абитуриенттерди кабыл алуу башталып, алгач 60 бала окуп баштаган. Ал эми Кыргыз Республикасынын Бишкек шаардык юстиция башкармалыгында 2007-жылы 12 июнь күнү диний окуу жай мекеме катары катталган. Ошондон бери студенттерди кабыл алуу үзгүлтүксүз уланып, жыл сайын медресеге 100-дүн тегерегинде балдар кабыл алынып келе жатат. Медресенин түптөлүшүнө балдардын таалим тарбиясына жана илим алуусуна чоң салым кошуп келе жаткан окуу жайдын мүдүрү Ахунбаев Ырысбай Ажы жетектеген жамааттын арасында Бөрүев Мыктыбек, Исмаилов Жигитали, Шерматов Кудаяр, Усенов Бакытбек, Салибаев Ады, Паизов Абдулхамид, Эргашев Махамаджан жана маркум Эсеналиев Касымалы устаз сыяктуу билимдүү, тажрыйбалуу мугалимдердин эмгеги ат көтөргүс артыкчылыкка ээ. Эсеналиев Касымалы устаз өз өмүрүн ислам илимин жайылтууга, жаштарды тарбиялоого арнап, медресенин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Анын илимге жана устаттыкка болгон берилгендиги ар дайым эскерүү менен айтылып, шакирттеринин жана жамааттын жүрөгүндө сакталып келет. Алла Таала маркум устаздын кабырын нурга толтурсун, бейиштен орун берсин. Медресебиздин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында да динибизге чыныгы берилген, ыймандуу, жаш кезинде илим жана Куран жолунда эмгектенген балдар көп чыккан. Алардын арасында маркум Темир Кары да бар. Ал Гөлмө медресесинде илим алып, Куранды толук жаттап бүткөн мыкты бүтүрүүчүлөрдүн бири эле. Алла Таала маркумдун амалдарын кабыл алып, бейиштен орун берсин. 2005-жылы болгону 5 устаз жана 60 талаба болсо, азыркы учурда 27 мугалим эмгектенип, өлкөбүздүн ар кайсы аймагынан келген 400дөн ашуун студент диний билим алууда. Медресенин окуу программалары Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан кабыл алынып, Азирети муфтий бекитип берген бирдиктүү окуу программага ылайык жүргүзүлөт. Ханафи мазхабы жана Матуридди акыйдасы тереңдетилип окутулат. Ошондой эле кошумча курстар катары адал тамак аш адистери, ислам астрономиясы жана ислам финансы боюнча кесиптик программалар уюштурулуп, сертификаттар ыйгарылат. Медреседе диний билим берүү менен катар студенттер кошумча кесиптерди да үйрөнүшөт. Ашпозчу кондитер, слесарь электрик, ширетүүчү, жыгач уста, зергер, автоэлектрик жана башка кол өнөрчүлүк адистиктери. 2013-жылдан тартып медресе 238 дин кызматкерин даярдап чыгарды. Алардын көпчүлүгү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында, казыяттарда, мечиттерде жана диний окуу жайларда эмгектенишип, элге кызмат кылып келе жатышат. Азыркы окуу жылында 365 талаба илим алууда. Студенттер үчүн бардык шарттар, класстар, жатаканалар, ашкана жана эс алуу аянтчалары каралган. Медресебизге келип, кызыгуу жана көңүл буруу көрсөтүп, сыйлуу коногубуз болгонуңуздар үчүн чоң рахмат.